Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн 6 февраль 2022 жыл. Мен бүгүн теманы ушу жалган менен чындыктын айырмасын айтып берейин деп атам. Мисалга, бул аалам чындык, ааламдан берилген информациянын баары чындык. Жердеги бүгүнкү фейк аккаунт деп аталган бүгүнкү саясатчылардын, Садыр Жапаровдун колдоочулары бул жалган. Ошол жалганчы болбосо анда чын аты менен эле чыкпайбы? Мисалга, ушул мен социальный сеттерди билбейт экенмин, интернет колдонбойм, окубайм. Билбейм, өзүмдү ачып. Анткени техника менин ишим эмес. Угушума караганда фейк аккаунт деп ошо бир аттарды коюп алып, бир башка бир сүрөттөрдү, башкадан эле коюп алып. Эгер ошол бүгүнкү бийлик оңдоп кете тургудай болсо, анда чыныгы эле атың менен колдоп чыкпайт белең. Мисалга, мен ошо Кудай энергиясы жерге түшкөнү, мен Кудаймын, мен сотмун, мен ошо асмандын, жердин, адамзаттын, аалам күчтөрүнүн жалгыз ойсу мага карап иштейт, огум мага карап айланат, мен окмун деп чыктым го. Мындай эле өзүм чыкпадымбы? Бул чындык болгон үчүн чыктым. Ошондуктан фейк аккаунтта жабынган мындай жалганчылар силерди бүгүн мындайча айтканда соттоп коеюн дедим да. Эми мен далилдеп берейин. Эмне чындык, эмне жалган. Эгер бүгүнкү ошо сен колдогон бийлик, кимди колдосоң дагы, оңдоп кете турганы эгер чын болсо, оңдоп кетет эле да. Оозунан бир улуу сөз жок, же бир өнүгүү жолу жок, же болбосо бир багыты жок, же бир илгери Союз убагында 10 жылда Союз 15 жылдык план, 20 жылдык план, 5 жылдык план деген болчу. Ансыгандай же Кыргыз 5 жылда мындай болот, же 10 жылда мындай болот деген бир мындай ынана турган иши да жок, сөзү да жок, уму да жок, мээси, духу да жок, тили да жок, энергия касиети да жок болуп атат. Анан аны жөн эле кара күч менен колдой берген менен эч пайда жок. Мейли колдой бер. Садырдан мен ишке коюлуп чыккан жокмун келе бийликти депчи. Бийликте отурат. Бийликте отурат, болгон возможносту бар. Иштесин да. Ошо иш жүрбөй атат да. Өз көзүңөр менен көрүп атасыңар. Эми бийлик эмне иш кылыш керек эле? Мен ошону айтып берейин. Мейли, эгер меники жалган болсо, мезгил өткөндө далилин көрөсүңөр. Мейли ошо силер фейк, жалганчылар, мындайча айтканда, силердики чындык болсо, анда мезгил өткөндө көрөрбүз. Эң биринчи, мисалга 130 жыл мурун биринчи машиналар чыккан Германияда. Ойлоп табуучулар. Биринчи автомобиль. Ал деле адамзатка жаңылык болгон. Ошо 20-кылымдын башында араң ошо Союзда пайда болгон. Кээ бир эски адамдар машинага отурбайбыз деген,
Адамдар болгон ат менен эле барабыз, араба менен жетебиз. Бул опасный депчи. Азыр дагы көрдүңүз, бада бир эволюция болуп техника пайда болгон. Азыр дагы адам өскөндүктөн дагы бир этап жашоо болуп атат. Мына биз айтып аткан ошол бир адам сыпат, арбай сыпат дегендей бир өйдөлөөчү бир мезгил келди. 21-кылымга чейин адам зат көптөгөн эволюцияларды, доорлорду басып өтүп, адамдын гени сөөгү жетилип, эң биринчи эле эртең менен турганда ушуну ойлош керек. Көпчүлүк эволюцияларды басып өтүп, адамдын гени сөөгү жетилип бош жаткан, мурун иштебеген кара куш мээси ишке түштү. Гени жетилгенде деле алма бышканда эмне болот? Ичинде аромат пайда болот. Кандайдыр бир өсүмдүктүн өзүнүн, мейли чесноктунбу, мейли сабистинби, ал бир керекке жарайт. Ошол сыяктуу адамдын азыр гени өсүү ичинен жетилип атат дагы, ичинен бир энергия бөлүп чыккан атат, мындайча айтканда. Анан ошону эски психологияда жашаганда ошо энергия өзүн күйгүзүп атат. Эволюция дегенди түшүнө албай атсаңар. Андан кийин мына мурун аялдын эркектин ролун аткарса адамдын телосы. Азыр биринчи аял эркек жашоо жоюлуп атат. Буга кандай далилдерим бар? Эгер аял эркек жашоо жоюлуп аткан болбосо, бул доордо. Анда үйлөнгөндүн баары эле бактылуу жашап атмак да. Мына үйлөнгөнүн ажырашкан көп. Жашап атса деле бакыт жок. Уруш, талаш, кайгы, капа, таштап кетти, төрөтүп салды, арак ичип кетти, наркоман болуп кетти, болуп эле мисалга. Биз бала кезде ала качып келип эле жашачу, ошо менен бактылуу болуп, 5-10 балалуу болуп. Мындай сиздер энергиясын да карагылачы, чын жалганын да караңыздар. Ошон үчүн аял эркек деген жашоо бүттү делет, же болбосо ак кара жашоо бүттү, же болбосо байгедей жашоо бүттү делет. Мына эң биринчи ушуну түшүнүп, адамды аял эркек корпусун аткарып келиппиз, ал бир эволюция экен. Эми арбайдай, периштедей болбосок, адамдын телосы күйөт экен деген түшүнүккө кыргызды адамзатты өстүрбөсө, бул бийлик жоопкердүү өзү. Өстүргөнгө, куткарганга. Анда кырсык боло берет, кыйынчылык боло берет, уруш, суицид, аялы күйөөсүн өлтүрүп салды бычактап, күйөөсү аялын атып салыптыр, мылтык менен, мергенчи, жетектик чабан деген эле балекет көбөйө берет. Уруш, талаш, соттошкон, ажырашкан, талашкан болуп эле. Бизге азыр жөн эле бир коркутуп, үркүтүп, кара күч менен башкарган адамдын кереги жок. Бизге андай президенттин кереги жок. Бизге андай СМнын председателинин, МВДнын председателинин кереги жок, прокуратуранын. Бизге куткаруучу керек, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Адамзатты куткаруучу керек. Ошон үчүн анан ааламдан куткаруучу түшүп атат, ааламдан илим түшүп атат, багыт берип атат, адамзат багытын таппай калган кезде. Андан кийин медицина. Мына эми аял эркекте эгер бактылуу болуп атат десеңер айткыла, энергиясы бар, ошол аял эркек жашап атат жакшы дегиле. Жок. 50-дөгү кишилер ажырашып атат, 60-дагы кишилер тентип кетип атат, мигрант болуп келбей коюп атат. Кыскасы, бир бакыт деген жашоону көргөн жоксуң. Муну өстүрсө, адам улуулукка калыптанса, анан ошондо эрди катын болбой, экөө эгиз болуп калат. Бирин колдоп, бирин түшүнүп, мисалга, аял эркек качан бактылуу болот жаңы доордо? Аял бул Кудай аялды алсыз жаратты, бирок өзүнөнкү кудуретти, кереметти, сыйкырды, ачкычтын баарын ушу аялга берди. Аял маймылдай эркекти мактаса, мугалим болот. Аял жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса, жоокер болот, баарына жетишет. Демек, аялдар өзүн Алла катары сезиш керек. Кудайдан кийинки эле керемет сыйкырдын ачкычы мен экенмин, мен жоокер экенмин деп. Эркек анын энергиясы катары сезиш керек. Жана эркектин үстүнө аттаба, эркектин кийимин өйдө алып кой, атаң ичсин,
эркек чечип атпайбы? Ошондой бийик түшүнүккө жеткенде ажырашуу жок болот. Эгиз деп коет. Эгиз деген эмне? Мисалга эки уул төрөлүп калса Асан Үсөн деп коет. Эки кыз төрөлүп калса эмне деп коет? Апал үпөл деп коет. Мындайча айткандачы. Кээ бир эгиз өлүп кайра кетип калат. Же болбосо ошол эгизи аалам, жердегиси сенсиң да. Ошондо адамды ата тегин арбагы бар же алласы бар ааламда колдоп турат дегендей, жердеги аял эркек дагы ошондой бирин бири колдоп туруш керек. Ага эмне кылыш керек? Булар бактылуу болуш үчүн, аял эркек бактылуу болуш үчүн түшүнүгүн бийиктетиш керек, окутуш керек, жоопкерчилигин айтыш керек. Анан динге такабыланан эле 4 аял ал. Анан намаз оку. Андан эмне чыгып атат? Эми кайталанма намаздан эмне чыкты? Мисалгачы. Мына бул жерге дин боюнча мына бул аял эркек эми бул чоң тема. Сүйлөп отурса муну суткалап сүйлөсө да түгөнбөйт. Мындай эле бир ачкычтарын айтып атам темасын. Андан кийин дин. Динде эми кээ бирлер мен ушу улуулукту сүйлөп чыкканда айтып чыкты. Бул кудайсыз адам, бул динсиз адам деп элечи. Динде жүргөн сен эмне кылып атасың? Сенин жашооң кандай, сенин аң сезимиң кандай? Капа болбогула. Кайсы динде болсоң дагы. Же болбосо жана аял эркек жашоосунун энергиясы бүттү дегендей, мына динде. Анда кайра эле карайлы дүйнөнү. Мына дин менен жашаган Сириябы, Ливиябы, Пакистанбы, Афганистанбы, дин менен жашаган мамлекет же аалам колдогон жок. Же ошол жерде жашоо оңолгон жок. Тетирсинче ушу 20-кылымда цивилизациясы өнүккөн Европаны көздөй качып атпайбы? Боштондук истеп, эркин жашоо истеп, Германияга, Европаны көздөй качып атпайбы? Эгер ошол диндин бир энергиясы болсо, анда ошол жер сакталыш керек да, ошол жерлер ыймандуу болуш керек, ал жерде согуш болбош керек, керек болсо ал жерде жашоо орлошпош керек эле да. Келиңиздер чынга анан калыпка чыгалы, чынга калыпка, мындай эле көрүнөнү карайлы, көрүнөнү. Көрүнө көмүскөдөн пайда болот. Көмүскө колдоп турса, көрүнө жашоо жакшы болот. Дин бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган мындай динби, мынау, булбу. Диндер ошол убакыттагы эволюцияга гана жарактуу болгон, ошол кезде адамзаттын аң сезимине жарактуу болгон. Кудай өзүнүн купуя сырын акырет жөнүндө адамзаттын жашоо жол жобосун астыдагыны өтө кыска аң сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Анткени пайгамбардын деле түшүнүгү, адамзаттын деле, элдин деле түшүнүгү ошол болгон, ал кезде же техника болбосо. Же болбосо канча материк бар, канча керек, мүмкүн число, мүмкүн тамга, мүмкүн көп нерсе пайда боло электир ал кезде. Жанагы балага, мектебиңе түс бар, кийимиңди кирдетпе, сабагыңды оку дегендей эле берилген. Азыр сыйынуу бүтүп, адамдын анткени гени жетилип кетти да. Гени жетилип, кара куш мээси иштегенде сыйынуу токтоп, сыйкыр касиет иштетиш керек болуп атат. Сыйкыр касиет деген бул эмне? Мисалга мына кыргыз улуу деп атабыз. Улуу кыргыз. Кыргыздын улуулугун таанытыш керек азыр. Бийлик депчи. Мына ошол, мына мен корпусум адам эле турат го, сиздикиндей эле. Бирок кара куш мээмишке түшүп, аң сезимим бийик болуп, мен ааламдын ролун жерде аткарып атпаймынбы? Ааламдын ролун жерде аткарып атам. Ушу жерде туруп, табият менен адамзатты башкарып атам. Ааламдын укугун коргоп берип атам. Кудай деген ушундай болот. Жердеги Кудай сынган мамлекеттер кыйрайт. Жерде Кудай сынган бийлик кыйрайт деп.
Кыргыз кантип улуу болот? Улуулук эмне дегенде эле? Ошол сыяктуу эле ушу элдин деңгээли өсүп туруп, Арсынан айга көчүрмө болуш керек. Мисалга улуу кыргыз жаачы болгон жамгыр жаадырган деген бул чындык да. Көрүнбөгөн, кол жетпеген, бой жетпеген табиятты башкарып койгонда. Ошондой энергия носитель болгонда. Сыйынбай, сыйкыр иштет деген ошол мына. Сыйынганда ыйла деди, дагы бир балекеттер чыгарды. Эмне таптың? Кармансаң кармана бер диниңди. Бирок дагы бир астыга эволюция бар да. Аны да байкап көр да. Көрдүңүзбү? Мына ушул түшүнүктөгү адам кыргыз башына барбаса, кыргызды куткара албайт. Медицина. Мына азыр ооруган көп. Дүйнөдө, Кыргызстанда ооруган көп. Өлүп аткан көп. Дабасыз дарттар көбөйүп атат. Бул эмнеден болуп атат өзү? Биринчи эле себеби адамдын гени өсүп жетилгендиктен алам ролун, арбай ролун, периште ролун, мына мен сыяктуу алам ролун аткарбаса, анын анатомиясы, ичинен өсүп чыккан гени бир энергия чыгарып жумшап турбаса, ошол энергия адамдын ичинен бир жерден шишик, бир жерден писик, бир жерин тээп чыккан атат. Вируспу, ракпы, жана системный ооруларбы, сөөкпөгү кыңырыйып. Буга эмне кылат? Эски түшүнүктөгү медицина. Медиктер, саламаттык сактоо министри жана башка эмне кылат? Алар бизге мисалга медиктер келет, сабак алат, түшүнүктөрү бийик, бирок алар барып бир нерсе сүйлөйүл десе, тартип бар. Ведомость деген мындайда аралаш керек, мул ийнени сайыш керек деген, андан чыга албайт. Ал үчүн эмне кылыш керек? Эволюция кылыш керек. Ушунун баары эволюция. Аң сезимде, динде, көз караш, медицинага, аял эркек жашоосуна. Андай маданият. Мына маданият кандай болуш керек? Өзү. Маданият десе эле бул клип, маданият. Тойго барып ырдоо, комуз шертүү, дүйнөгө бир барып келүү, көчмөндөр оюну, ушу сыяктуу эле бир нерсе. Жок. Маданият деген сөз адамдын маданияты, жашоого болгон көз карашы, түшүнүгү, бийик аң сезими, ошол улуулук сыпаты, бул өзү маданият. Мисалга, өскөн үй бүлө бири-бирине кылган маданият башкача. Баягы культурно узатып койду дегендей, культурасы башкача. Жашоого болгон көз карашы улуу. Табиятка болгон түшүнүгү, мамилеси өзгөчө. Ырдан, бийден, ал бир кыры. Индеистердилер деп атат. Таякты жерге ургулап, от жагып алып, айланып алып. Бир мамлекетте ламбада деле тээп атат. Жок, маданият деген бул адамдын сыпаты, качествосы, жеткен чеги. Жана теңирчилик дегендей, теңирлик сыпат адамда болуу. Умайлык сыпат болуу. Умайлык. Жеренедей көтөрүмдүү болуу. Буга динде жеткирбейт. Буга бийликте жеткирбейт. Буга маданият кызматкерлери дагы, министри да жеткирбейт. Андан экономика. Экономика мына көрүнө жашоодо жашап атабыз. Экологияны кароого алмайын, экономика эч качан көтөрүлбөйт.
Бул ааламдык тартип өзү. Бул табигый тартип. Кыргыз эч качан табиатка каршы чыккан эмес. Пикирлеш болуп алган. Кесиптеш болуп алган. Делет. Кыргыз жерлерине бирөөгө энчилеп бергенге болбойт. Мына мындай ойлонсоңуз, ушул ата бабанын каны менен келдиби, назары менен келдиби кыргыз жергеси? Акаев элдин да баркын билбеген, улуулукту билбеген бир окмуштуу адам Үсөнгө кушту Кытайга берип койду. Жерине чарпыды. Бийлигинен кетти. Кыргыздын жери кемиди. Карасаңыз, Бакиев Каркыраны берип койду. Саттыбы? Көрдүңүзбү? Жер энергиясы эмнени гана кылат экен? Ошол сыяктуу биринчи экономикадан мурун экологияны эске алгыла делет. Экология деген бул табиат. Табиат бул өзү Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Жөн эле табиат эмес бул. Табиатты карачы, Кудайдын көзгө көрүнгөн керемет. Табиат ушундай күчтүү болсо, Кудай кандай күчтүү? Табиат Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табиатты талкалаганың жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, сатканың, талкалаганың, жараткандын көңүлүн булгаганың, сатканың, талкалаганың. Ошондуктан мазары жакын тайыбайт, жолдон тайыбайт. Базары жакын байыбайт деген ошол. Мазарың, жеренең, табиатын колдоп турса, ал сен жолдон тайыбайсың. Ошондуктан кен байлыкты мына казып атат, Кыргызстанга эч пайдасы жокту бүгүнкү күнгө чейин элеп атышат. Андан калган мусорлор канча? Өлүк көмүлбөй, көмүлүп, ал канча жылдан кайра косколобу? Радиация береби? Ден соолукка зыян алып келеби? Суубузду булгайбы? Сиздер табиатты жакшы түшүнсөңөр, экономика бул болбогон иш болот. Мына кыргыз эгер улуулугун тааныса, бул баары бир болот. Башка жол жок. Бул ааламдык билдирүү, бул ааламдык программа өзү. Дүйнө эле кыргызды кароого алып келет. Кыргыздын бир жеринде кен касылбайт. Себеби кыргыз жерине келип сыйынат. Анткени кыргыз жерине энергия түштү. Кыргыз жерине ааламдык билдирүү түштү. Аны менен кошо адамы, китеби пайда болду. Кыргыз жергесине келгенде адам айыгат. Бир башкача бир нерсени сезет. Бир энергия алып кетет, касиет алып кетет. Ушул улуулукту, бул кыргыздын улуулугун дүйнөгө жарыялаш керек. Эмнеге ал бул мактаныч эмес, бул сактап калуу. Кыргыз башчылык кылат, кыргыз ааламды коргоп турат, ааламдын ролун аткарып турат. Жана биз 4 флагты көрсөткөндөй. Мына эми фейк аккаунттар. Мына ушундай түшүнүүңөр болсо, колдогула, иштеп бергиле. Садырдын жанына сабырды алып барып алгыла. Маселе жок. Иш кетиш керек. Эгер бул улуу түшүнүүгө жетпесек, кыргыз дегеле ар бир адам, ар бир улут бул дүйнөгө бир кызматка келет. Эгер ал кызматын кылбаса, анда кырсык көбөйөт, өлүм болот. Мына адамдын гени жетилгендиктен аял эркек ролунан чыгып, мурун аял эркек ролун аткарса,
азыр бир арбайдын, периштенин, керек болсо Кудайдын ролун аткарып атпайбарсыңбы? Ал ролду аткарбаса, кырсык бала чакаңанбы, ишиңенби, саясаттанбы, байлыктанбы, бийликтен кырсык бул адам, ар бир адам кызматы милдетин аткарбаса, ааламдын ачыктан эскертүүсү. Кырсык токтобойт. Кырсык транспорттон кырсыгып атыптыр дейт. Мисалга, Баткенди бир жерди басып алган атыптыр. Ушу кырсык пикир келишпестик да кырсыкка жатат. Ден соолуктан, иштен, байлыктан, бийликтен. Ушу кырсыктын жолу бул кызмат. Ушуну кыргыз улуулукка өткөрө койбосо, ар бир кыргыз кырсыктайт. Ошондуктан Сооронбай Жээнбековди тактан кет, өткөрүп бер, бул ааламдык билдирүү десем, иш коскоду. Иш коскоп, мага иш коскоп. Ошондо эле байланыш болду. Сага иш коскойм деп өздөрү косколушту. А иш коскоп сактап калган жок да, соке. Ай көрүнө айланайын фейктер. Сен мени сөкпөй эле кой. Сен соттолуп кетесиң, аалам. Сен мени сөккөнүң, сен Ататек, Арбакты, ааламды сөгүп атасың. Ушуну эсиңен чыгарып, алар шуткан өлүбөт. Бизге бир эже айтты, ушу илим алып кеткенден кийин, мен телефон кармап көргөн эмесмин дейт. Ушу телефон алып, мен ушу чындыкты, билген билимимди жазып баштаганда менин колумдун ириси түстөлдү дейт. А сеники сен жалганды жасап атасың. Мына бу ааламдан берилген аманатка сен кыянаттык келтирип атасың. Сенин колуң эртең тетирсинче мыйрыят. Бул энергия жаман. Энергиянын бир далилин айтып берейин. Жалган айткан жерде жакырчылык болот. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат. Көрдүңүзбү? Мисалга калптын казаны кайнабайт деп коет. Илгертен эле мына калпыча киши дегеле жашоосу оңолбойт. Кимди карасаңар деле. Мейли азыркы бийликтигине кара, мурунураакты кара, дегеле илгеркидеги бир кошуна колоңду кара. Ал эчтеке кылган жок, эч кимге деле зыяны тийген жок, жөн эле бир калп айтты. Жалган айтты. Энергиясы көрдүңбү? Жалгандын жашоосу эч качан оңолгон жок. Жакыр болуп кетти. Ошо сыяктуу сен өзүң биринчи эле сымылдан эле фейгиң эле жалган болуп атат. Жашооң жакыр болуп кетет. Арбай деп атпайбы мына жерде? Арбай деп атат. Арбай деген эмне деген сөз өзү? Жан дүйнөсү байыган деген сөз. Асмандагы күчтөр ошондой байыган, аларда бийлик жоктур. Жердегидей. Фейк жоктур. Бирок ал ошончо күч. Карасаңыз мына. Ууру кылган адам эки дүйнөдө жүзү карарат. Жакшылык көрбөйт. Делет. Көрдүңүзбү? Бирөөнү эле бирдемесин уурдадың. Анын энергиясы иштеди. Энергия деген ушундай. Ал жакшылык көргөн жок. Мына ууру эч кимдин жарып кеткенин көргөн жокпуз. Ошондуктан бир гана чындык бар. Ушуну эсиңен чыгарба. Бул чындыкты эч ким жеңбейт. Динде деле айтылат. Бир колуңа айды кармат, бир колуңа күндү кармасаң дагы, бир сен ааламга каршы чыга албайсың деп. Ошондуктан айланайын фейктер. Мына 1 миллион киши шайлап келди. Кечээ эле Садыр Жапаровду айталы. Ошо 1 миллион адам сен күнөөлүсүң бүгүнкү кыргыздын оор акыбалына. Кыргызды мына мынтип кырсыктап атканда сен күнөөлүсүң. Эч ким күнөөлүү эмес. Сен себепкерсиң. Кыргыз улуулукка калыптанып, мисалга мына кыргыз түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт дейт. Ушу чындык менен, улуулук менен, улуу түшүнүк менен. Бу кандай деп ойлонсоң, мына Европаны мен жакшы көрөм. Элин, маданиятын, саясатын, демократиясын,
Керек болсо оорукчанга төлөгөн акчасын иши жокко да акча төлөгөн, ошон үчүн Европага качып атат. А көрдүңүзбү, Европада бир цивилизацияны ойлоп тапты. Анан ошол менен керек болсо Латвия, Литва, Эстониялар ошого өтүп алды. А ошол сыяктуу бул жерде дагы жаңы цивилизация башталып атат. Ааламдан түшкөн адамзат багытын таппай калганда бир цивилизация башталып атат. Ошону кыргыз түптөп чыккан атат. Бул ааламдын каалоосу. Ошондуктан жалган, могу эски жашоо эле өзү жалган. Могу эски түшүнүктөгү адамдын өзү эле жалган. Ошол түшүнүктө жашап аткан адам деле өзү жалган жашап атат. А көрдүңүзбү? Жан ааламдан келет, ааламга кетет. Бул чындык. А ааламдык түшүнүккө өтүү бул өзү чындык. Ошондуктан жеке бир баланын оюна окшогон такта тура турушуң керек деген кызыкчылык муну жокко чыгара албайсың. Жана соке иш коскогону менен чактап калган жок да. Айттым, 2020 сезонуң бүтөт деп. Айткандай болдубу? Анткени мен жаратуучумун. Байланыша алам, мен аалам. Эгер менин сөзүм жалганга чыгып кетсе, анда ошо Аллахыңбы, Теңирби, Кудайбы, аалам жалганга чыгып кетет. Ошондуктан мен посолумун, элчисимин. Мен сөзүмүн жеткирип коюучусумун, мына корпусу менен куткаруучусумун. Кандай кырынан түшүндүрсөм дагы. Кай кырынан түшүндүрсөм дагы. Ошондуктан жалганчылар бурмалабагыла элди. Мейли, ушу куткарып кетет деп китептерди көтөрүп алып жүрдүм, каттарды жеткирдим, мынандай багытта кириш керек деп, теледебаттарды айттык. Ал ааламдан буйрулбагандан кийин, аң сезими бийик болбогондон кийин, башы катуу иштебегенден кийин, аны бир жан кийбегенден кийин, ал эч качан алып кете албайт, куткара албайт. Ким болсун? Саке, Соке, Таке, дагы бирөөлөр. Акылбек жана башка деген. Баары бир куткара албайт. Дагы эле чайнала берет. Анткени жолун таппай атат да. Доордун мындай бир жолун көрсөтчү адам көрсөтүш керек да. А ошол сыяктуу мисалга спортсменди деле тренер даярдайт да. Көчөдөгү эле бир адам дайындабайт да. Анткени билбейт да. Ишеним жок да. Же болбосо психолог кеңеш берет да. Көчөдө бир жан дүйнөсү жарды адам тетири кайраны үндөбөйбү? Провокация кылбайбы? Ошондуктан абийириңер болсо адамзатты аяп койгула. Чыккан мына. Эгер мына Садыр мага таарынсын, же Соке мага таарынсын. Мен эгер Атамбаевдин сөзүн сүйлөп чыксам, анда таарынсын. Анын каршылашы. Же Текебаевдин сөзүн, же да бир саясатчынын сөзүн сүйлөп, ошонун тарабында болуп алсам таарынсын. Жок, таарынбайын ана. Саясатчы, фейк, дагы кимсиң сен? Аялдар жүрөт ошонун арасында калып айтып, жана айтып, тааныган эле бир эжелер ошол тарап. Ай, жакыр болуп каласың. Жакшы болбойт. Келечегиң жакшы болбой калат. Сен мындай өзүңө барып суроо кылчы, мен туура кылып атамбы, кылбай атамбы. Мен ааламдын гана сөзүн айтып атам. Бул чындык ошон үчүн жеңип келип атат. Мен эч кимди жергеним жок. Мен эч кимди да күнөөлөгөнүм жок. Мен баланы күнөөлөбөйм да. Түшүнүк ушул жерден мындай кеңеш берейин, сен мындай кыла кой деп айтам да. Же болбосо бир нерсе билсем, дыйканга да айтам да, дыйкан. Жер иштеткенге. Мындай кылсаң мындай болот деп. Же болбосо бир трактористке да кеңеш айтам да, колуман келсечи. Сен могу жерде убара болуп атасың деп. Ошо сыяктуу адамдын турган жеринен өстүрүп кетиш керек. Күнөөлөгөнгө болбойт эч кимди. Анан Арстан алай ошо келген кишинин эле отставкасын требуйт эте береби дегенде, эми арга жок, амал жок. Мен айтып кое берейин, отура бер.
Бирок мына мен айткан нерсеге баары бир такалат. Бул жерде толтурам, жазып сүйлөп отура берсем. Ошо кыскачараак болсо адам видеону, эл ошо видеону түзүк көрөт дейт. Ошон үчүн баягы кыскараак айтып атам. Мага сын койбой эле кой, айнанайын. Бир кечээ бир динге кирген адам. Мен месит салганыма 22-23 жыл болду, бир эмес экине салдым. Мен атамдын жолуна тыйным берип ошо 2000-жылга чейин, доор алмашканга чейин ажыга жөнөткөм. Мен бул мындай керектүү илимдин баарын окугам. Салыштырып жашайм. Мен изилденүү менен жашайм. Менин жан дүйнөм бийик, жан дүйнөм бай. Мен арбаймын, арым бай, намысым бай. Акылым, сезимим болгондуктан мен бизнес кылдым, өз кара күчүм менен. Кандайдыр бир деңгээлим бийик. Байлыкты ошол көп мындай бир Кудай буйруган адамга токтойт өзү. Ошон үчүн сен мага сын айтаардан мурун экөөбүздүн ичине салыштыр. Оюбузду салыштыр. Деңгээлибизди салыштыр. Анан сын койсоң туура болот. Улуу киши кичиге сын кое алат. Сын өзү жакшы, айланайын бийлик. Сын уксаң ичиң сырдалат. А сый көрө берсең бусулуп кетесиң. Сынды туура кабыл ал. Өзүңдү өзүң сындап турсаң, же ошо сырттагы сынды туура кабыл алып, минус плюс математикасын чыгарып турсаң, сага келаткан кырсык сен оңолосуң да, өзгөрөсүң да. Сага келаткан кырсык сага касиет болуп жолугат. Жок, сен сынды кабыл албай эле чычаңдай берсең, сага келаткан касиет сага кырсык болуп жолугат. Ошондуктан сын жакшы. Мага сын айтат, а бирок мен түшүнгөндү түшүнбөйт, айта беришет. Мен ушундай кабыл алам, эмне кылайын эми? Кудай энергиясын, аалам энергиясын, мынауну мен араң түшүнүп атсам, булар ошону түшүнбөгөндүктөн айтып атат да, деп. Ошондуктан уятыңар болсо, мына биздин илим алган, өскөн кыздар, балдар, Таттыгүл периште, мисалга. Же Рано периште, же Айпери периште, ушу сыяктуу Элзира периште деп сүрөтүн коюп, данный, адреси, телефону керек болсо өзү менен чыгат. Ошондо энергиясы иштейт, анын чындыкта. Эркек балдар Арбай деп, Толкунбек Арбай, Иличбек Арбай, Кубаныч Арбай, жана башка. Лицосу менен чыгып атат. Эмне сен сөксөң деле. Көрдүңүзбү, мында чындык бар. Анысы кандай? Кел, фейкиңди өчүрүп эле, ачык эле чык. Колдойлу, коштойлу. А бирок биз чайналып отура бербейбиз да, мына. Кызматыбызды билбесек, ааламды кызматыбызды билбесек, кырсык ар бир адамда болуп атат. Кырсыкта отура беребизби? Кырсыктын ичинде экономика да бар. Кырсыктын ичинде чек ара келип басып алды да бар. Коргулуп атат да кыргызды тааныбаса. Кырсыктын ичинде миграция бар. Мигранттар качан жоюлат? Түрмө качан жоюлат? Чоң маселе. Мигранттар кыргыз улуулукка өткөн кезде кыргызды айланайын, келе кой, сенде энергия бар турбайбы? Сен улут эмес эле бир улуу күчтүү энергияны алып жүрөт турбайсыңбы? Сенин карааның болсо эле ишим жүрөт турбайбы деп калат. Бул чындык. Мына менин сөзүм закон болгондой, кыргыз өскөндө аны бир энергия кийет да, анын сөзү да закон болот. Анын батасы жүрөт, анын назары жүрөт. Ошондо мигрант жоюлат. Түрмө качан жоюлат? Милиция качан жоюлат? Мына түрмө. Түрмө улуулукка өткөндө адам бирин-бири басынтпай калат. Мына Рано периште, Таттыгүл периште дегендей. Наристе жаралганда периште болуп жаралат. Ошон үчүн айтып коет. Периште сүйлөтүп атпайбы муну деп.
Анан эле 12 жаштан кийин анан ал пендеге айланат, могу көз карашка өтүп кетип. Ошо сыяктуу жана кыздын 40 жашы улуу айланайын өйдөт деп атпайбы, энергиясына карап. Адам бирин-бири улуу экенин түшүнгөн кезде эч ким бирөөгө бирөө жамандык кылбайт, анткени назарынан калбайын дейт. Ата тег арбагынын назарынан калбайын дейт. Керек болсо ошол майыпты сыйлап калат. Кокой, мунун бир көзү жок экен, мунун баягы бир көзү күчтүү адам, баягы көр булак дегендей жалгыз адам башкача болчу эле деп. Жалгыз булак башкача болчу эле, жалгыз бакты кыйба дейт. Бул башкача болчу эле. Бул жалгыз бой адам экен. Бул жалгыз адам экен. Жалгыз бала экен. Чочуп калат, энергиясынан чочуп калат. Ошо кезде түрмө жоюлат, сот жоюлат. Көрдүңүзбү? Бул түрмө, миграция, сот, мунун баары могу жалган жашоо. Жоктон пайда болгон окумуштуу, бийлик, байлык, медицина, ошонун баары иши жүрбөй атат. Чындык жерге түшүп туруп, мыйзамын жүргүзгөн. А биз качан жүрө беребизби бул жерде? Бизди адамзат күтүп отурат. Мына жаңы цивилизация менен башталып кетиш керек эле ушул жашоо. Бул кааласаң, каалабасаң да болот. Ошондуктан айланайын, кеңеш ал. Башың жетпесе, эми турмушта деле ажырашуу болуп атпайбы? Окшобой калдык, ой, сый калалы дейт. Эртең ачууланып бирибизди өлтүрүп койгуча. Анысы кандай сый кал? Кимиң болсун, айланайын бийлик, сен байлап атасың. Мен Сокени соттогондо мындай деп соттогом. Арсыңлай сот болуп калыптырбы деп кээ бир жазып атат дейт ана. Улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атасыңар. Мына улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атасыңар. Анан улуу кыргыздын улуу ишине жолтоо болуп атасыңар. Ошон үчүн соттолот. Ал коррупция, ал майда иш. Ууру бөөрү жалган. Ошондуктан айланайын, фейк. Вселенный фейк эмес. Вселенный чындык. Мына онча нерсени берген. Чындык болсо, анан ошол адамдын жан дүйнөсүндө керенче тынчтык болот. Сен чындыкты тапсаң. Чындык болсо, үй бүлөдө, мамлекетте өнүгүү болот. Анан эле Акылбек Жапаров Садырды хан деп айтчу. Ну, кандай айырмасы бар эми сен хан десең? Кудаймы, мына мен Кудай атадым өзүм. Мен энергиямды иштетип атпайм, тейлеп мына чындыкты сүйлөп атпайм, баа ханың эмнени сүйлөп атат. Жок эле сөзү барбы? Нуржигит Кадырбеков дей бир депутат. Ишпайгананы оорукана кылабыз деп. Ой, бейишкана кылсаң да эчтеке жок. Бейишкана деп атап койчу дегиле. Ал ырым кармап атыптыр. Оорукана деп эле оорулар көбөйүп кетти. Шыпаң эмне, ооруң эмне айырмасы бар? Бейишкана кылып кой бирөт. Анда да эчтеке өзгөрбөйт. Анан ушу силер отурсаңар, анан кыргыз кантип өнүгөт? Анан аалам жасалай берет. Анткени адамдын гени жетилгенде аалам күчтөрү жерге түштү. Азыр ар бир кадамда постто турат көзгө көрүнбөгөн менен арбайлар дейт. Ошон үчүн сот жүрө берет деле. Мен куткарып гана кетейин деп атам. Ошондуктан азыркы бийлик эски системадагы, эски түшүнүктөгү адамдар, депутаттар, силер ит күрөшсүңөр. Мынтип эле. Ит күрөш деп коет. Антөйлө 3-4-5 күрөшүп, кайра туруп бир беле болот. Эч жыйынтык жок. Силердин ишиңерден эч жыйынтык болбойт. Сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда, кайыптан бир буйрулган адамдын ою, сөзү, энергиясы, кудурети, керемети күчтүү келет. Силердин кереңер жок. Силерди мен жоюп санам акыры. Анткени ааламдык мыйзам турса, сен жердеги чыгарган шыпаканаңдын кандай таасири бар? Мисалга, ааламдык сот жүрүп атса, сен алып барып камап койдуң бирөөнүчү. Мейли түрмөгө алып барып бир вымогайт эткендир. А бирок чыксачы, ал дооматты, акчаны сенден алат. Бул чындык. Ошон үчүн сен ход кылаардан мурун минус плюсуңду мындай таразалоо бар. Сен камапчы, мисалга, СМБ же сот же мисалга да ошол орган. Ал жегенде
Адамдык сыпатка келбегенди, алдаганды жана башкалары соттош керек өзүчө. Анан чындыкты сүйлөгөндү, өз оюн айтканды, тууган күйдүрүп айтат дейт. Анда тууганыңды да сотту. Ал сага тууган болуп атат, ал кыргыз. Чыңгызханды аткан жебе деген бир жоокер, душманы. Анан кийин таап туруп, "Эй, жебе, мен сага жебе деген ат коеюн" деди. Анын аты башкача эле. Анан аны командир башчы кылып, ошол кийин жоокер болуп берип атпайбы? Ошол сага каршы сүйлөгөн адам, ал жакшы, ал молодец, ал патриот. Ошондой адамдар бар, сен урматта. А сен бүгүн камап, сен кайсы күнгө чейин сакталасың? Ошонун ар жагын да ойлоп көрчү, ар жагын. А сен чындык менен кеткенде ал элдин найразычылыгы токтойт. Ураалап калат, бир күн келет делет, ааламдан билдирет. Кыргыз чындыкты тапкандабы? Болгон таман көчөгө көтөрүп чыгып эле баягы победа дегенде элементи ураалап калат депчи. Бирин бири өпкүлөп. Азыр жалган болуп атасыңар, фейк. Жана спектакль уюштуруп анан 7 адамдан бата алды. Анан стадионго барып концерт койду. Анын баары спектакль. Спектакль деген сөз жыйынтык чыкпайт деген сөз. Андан көрөк сөз чынынан бузулбайт деп коет го. Ай, өлсөң да чыныңды айт, өл дейт го. Ай, чындыктан бийик эчтеке жок. Чындыктан бийик эчтеке жок. Фейк. Айланайын фейк. Кел бир жүзүңдү ач да. Эмне уяласың? Тууганың болсо колдо, коюп туралы, бул жакшы эле киши эмеспи? Акылың жеткен ушу болуп атпайбы? Учур чагуучу болуп атпайбы? Жүзүңдү ачсаң, анан өзүңдө да бир тынчтык иштейт, чындык иштейт да. Анан мага жабышпагыла. Сөкпөгүлө, жакшы болбой калат. Мен эмес, керек болсо тиги балаңды дейт. Этиң каты оорутуп урба. Каргама дейт. Анткени сенин ата тегиңдин арбагы эле кайра тирилип келди дейт. Балаңдын кудуретине керек болсо таазим эт дейт. Анткени анын жаны башкача, түшүнүгү башкача. Ай, бала эле ошо болуп атса мен киммин? Мени бир жан кийген, менин таным аткаруучу. Мына Зүлфия дегенге 3 периште көрүндү. 3 периште көрүндү, жайгашты да ал жазып калды. Анысы кандай, мен Теңир атаны көрдүм. Мен айтып отсам, ал өзүнчө бир тема, ал өзүнчө бир жомок. Ал өзүнчө бир көрүнөдөн пайда болгон көрүнүш. Көрүнө Кудай, ошон үчүн көрүнө болгон үчүн көрүнө болуп атат баардык иш. Мен айткандым баары. Күйүп кетесиң. Сен чындыкка каршы чыкпа. Андан көрөк өзүңдү сотто, мен акмак турбайм, мен айбан турбаймбы деп. Күнөөңдү мойнуңа ал, кимиң болсуң дагы. Жакшы болбой калат. Түшүнбөй атасың, мени күтө тур. Күтө тур. Каршы сүйлөгөндөн көрөк, могу жери туура да. Ушул ягын сабагын алып турат, анан да бир жагын кийин түшүнүп алармын деп. Ошондуктан жалган менен чындыктын айырмасын айтып бердим. Сүйлөп отурса сөз көп. Көкөлөтүп көрүп берген өзгөртүүгө ал мерген дейлет Арыстан Алайды. Мен көкөлөтүп ушинтип көрүп берем. Улуулугумду таанытып өстүрөм. Мен басынтпайм эч кимди. Мен чыктым, кыргыз корголду, болду. Кыргыз мындай деле койкоңдоп басып жүрө берсе болот. Себеби кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак Арыстан Алайды эле. Ошондуктан кыргыздар кыргыз болуп жаралып калганыңарга сүйүнгүлө. Кыргыз болуу өзү кыйын иш дейт. Көрдүңүзбү? Улуу күч болуу кыйын иш да. Бул улут эмес экен да. Дүйнө эле кыргыз болот же кыргын болот дейт. Мына кыргыз арбай болот экен. Кыргыз насты Кудай болду. Периштелер пайда болду. Ушу кыздар менен түшүнүп сүйлөшүп көрсөңүз, уялып кетесиң. Бизге бир эже келип айтып атат. Балам ичкилик ичиптир. Барып азыр сабактан чыгып алып урушайын деп атам десе. Ан кыздар айтыптыр да. Эже, аны урушпай эле сиз мээрим төкпөйсүзбү? Жакшы көрбөйсүзбү? Сиз анын ичинде түшүнүңүз да, көңүлүндө түшүнүңүз да десе, анан айтып атпайбы мага келсе. Неберем менен тең кыздар мага кеңеш бергенде ойлонсом булардыкы туура экен, мен уялдым дейт.
Ошондуктан жашына карабай өсүп алгандар бар. Булар куткаруучулар. Ошон үчүн сен эркек башың менен фейк болуп калп айтып атсаң, кыз башы менен жүзүн чыгарып туруп чындыкты айтып атат ушу кыздар. Сокенин убагында дагы ушу кыздар сөккөн. Жинди болуп калган бейнерге берип койгон бу балекет деп. Айткандай болду го. Куткарайын деди го. Ошондуктан бирөөнү да түшүнө билиңиздер. Акылың жетпейби? Мисалга, атаң Кудайың дегендей, сен атаң көргөндү көрө элексиң. Ал жолду да басып өтө элексиң. Ошон үчүн ал ата баарын көрүп, билип, басып өткөндүктөн ал сага кеңеш берип атат. Кың дебей ошон үчүн бала чакасы аткарган ошон. Ошол сыяктуу көптү көргөн адам көрүнбөгөн дүйнөнү көрөм мен. Ошон үчүн менин сөзүм закон. Мындай өз жаныңарга сак болгула, чындыкка карагыла, ааламга таянып, жаның эртең ааламга барат, ушуну эсиңен чыгарба. Өз жаныңа өзүң жооп бересиң. Таның калат, байлыгың калат, бийлигиң калат. Ошондуктан өз жаныңарга сак болгула, жаныңарды баккыла дегенде ошол бекеринен эмес. Бар болуңуздар.